4 баланын энеси Назик Мукамбетова 5 ай мурун мамлекет тарабынан кайтарымсыз берилген 100 000 сом алган. Ага сүт багытындагы Занен жана Нубиан түрүндөгү 6 баш эчки сатып алган. Учурда алган жандыктарын өзү жашаган Кочкор районунун Көкжар айылына алып келип багууда. Азырынча бирөөнү гана күнүнө 2 мал саап 3 литр сүт алып жатыптыр. Эчкинин сүтү ден соолукка пайдалуу деп сатыкка сурап келгендер да карбын дейт. Бул Занен породасы деген сүттүгү боюнча, сүт берүү боюнча деген алдыга эч ким чыгарбайт экен. Нубийский деле анча чыкпайт экен. Бул биринчи туттум, бул эчкиники. Азыр ушуну саап атабыз. 3 литр алабыз, эртең менен 2 литр, кечине 1 литр. Кайтарымсыз берилген 100 000 сомду ушул эле айылдын дагы бир тургуну Тынчтык Исраилов алган. Каражатка устаканасына жыгач иштетүүгө зарыл болгон жабдуулар менен толуктаган. Бала кезинен бери устачылык менен алектенип келе жаткандыктан жубайы менен кеңешип, 5 баласы үчүн ай сайын алган 9 000 сомдой жөлөк пулдун ордуна 100 000 сом алып, бизнес баштоону эп көрүшкөн. Ошо жана СОС гранттын негизинде ушул станокду алдык. Муну менен мурда ручной кичирээк станоктор менен иштечүбүз, анан оорачылык көп болчу да. Ал түз кеспейт дегенде. Жайда кезет, а бул менен ылдамыраак түз дагы кезет да. Баасы буну 30 000 алдык. Дагы станокторду алып 40 000 алдык, анан 20 000. Мамлекеттен жардам алуу ниетин билдирип, айылдагы аз камсыз үй бүлөлөрдүн 7-өө бизнес долбоорун сунушташкан. Атайын түзүлгөн комиссиялардын демилгесин карап чыгып, 5-өө колдоо таап, ишкерлигин башташкан. Алардын 2-өө тигүүчүлүк жаатында, бири алган акчасына уй сатып алган экен. Калган 2-өө сүт багытындагы эчки менен жыгач устачылык үчүн алышкан. Основной чачтарач бар, тоок багуу. Бул жерде эми кээ бир райондордо жана такси кызматын иштешет. Анан үйдөн жанагындай чакан кондитерлик нан азыктарын чыгаруу долбоорлору бар да. Министрлер кабинетинин аз камсыз үй бүлөлөрдү колдоо долбооруна ылайык Нарын облусунда жөлөк пул алган 250 тургун 100 000 сомдон алышкан. Көрсөтүлгөн колдоонун жалпы суммасы 25 миллион сомду түзөт. Дүйшөн Шаршенбеков, Нор Сабылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.